Бүгүн Советтер Союзунун баатыры генерал-лейтенант Калыйнур Үсөнбеков атындагы аскер институтунда 2019-жылы окууга тапшырган жаш курсанттар салтанаттуу түрдө аскердик ант беришти. Мен Дүйшөнбеков Адил Дүйшөнбекович Кыргызстандын элине ишенимдүү кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, аскердик уставдардын талаптарын командирлер башчылардын буйруктары менен аткарууга ант беремин. Кыргызстандын эркиндиги жана көз карандысын коргоого үчүн өз күчүмдү эгерде керек болсо өмүрүмдү аябоого ант беремин. Мектептеги калем саптын ордуна колуна курал кармап, жарашыктуу аскер кийимин кийген 90дон ашык жаш жигит сапка тизилишкен. Иш-чарага катышуу үчүн куралдуу күчтөрдүн ардагерлери, аскер институтунун өздүк курамы, курсанттардын ата-энелери, жакындары келишкен. Катарга тизилген келечектеги офицерлердин көпчүлүгү аталган окуу жайга тапшырууну кичинесинен эңсеп, ата мекенге кызмат кылууну көксөп жүрүшкөн. Мен жаштайыман эле өзү кызыгып жүргөн бул окуу жайга. Кандай десем, жашыман бери бир байкем бар эле, байкем офицер өзү. Ошо офицерлигин көрүп, мен жаштайыман бери кызыгам. Азыркы учурда ант бердим. Кудай буйруса, антыма бекем турам. Куралдуу күчтөрдүн алдындагы аскер институту көп жылдардан бери мото аткычтар бөлүкчөсүнө жана чек ара кызматына билимдүү жана тажрыйбалуу жоокерлерди даярдап келет. Бул жолку кабыл алууда дагы жаш жигиттерге талап катуу коюлган. Ал эми бардык сыноолорго туруштук бергендер бүгүн чогулган элдин алдында салтанаттуу түрдө ант беришти. Биздин институтка өткөнгө чейин конкурстун отбордон өтүп, бардык экзамендерди, зачетторду тапшырып, ден соолугун текшерип, андан кийин тандоодон өткөн балдар калган 1 айлык сыноону өтүштү. Бүгүн ошол 1 айлык сыноонун акыркы күнү ошол сыноого чыдаган 90дон ашык курсанттар, жаш курсанттар бүгүн аскердик ант берген атышат. Эл жерин алдында, мамлекеттик туу, аскердин күчүрмөн байрагы алдында, өздүк курамдын алдында мекенди коргойм деп ант берген турушат. Ар бир ата-эне үчүн баласын үйүнөн алыс кетирүү оңойго турбайт. Ошентсе да алар көзүнө кубанычтын жашын алып, өз балдары менен сыймыктанып турушту. Себеби аскер окуу жайынан татыктуу билим алып, ата мекенге кызмат кылуу ыйык милдет. Аябдан жакшы болду. Өмүрлүү бактылуу болсун балдарым. Келечеги кенен болсун. Алла Таалам жүрөгүнө иман берсин. Элди коргогон балам болсун. Мекенин коргош үчүн ушу кесипти тандап алган өтө сыймыктанам. Ар бир мамлекеттин армиясы болбосо ал мамлекет болбойт. Негизи ушу куралдуу күчү болуш керек. Ушу балдарга ак жолго алайм. Тарбия кадимкидей жакшы экен. 1 айдын ичинде эле билим калды. Баланын өзгөрүүсү бардык жагынан, жакшы сыпаттарын көрсөтүп атат. Эми али көрүшө элек, бирок телефондон эле сөзүнөн байкалып атат. Балам тартипке жакшы келиптир. Иш-чаранын акырында келген конокторго жана жаш курсанттарга атайын даярдалган концерттик программа тартууланды. Автандил Бактыбеков, Никита Пачес, СТВ.